Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Бүгүнкү чогулушубуз 1-класста бизди эмнелер күтөт деген темада лекторий болмокчу. Лекторийдин максаты 1-класста окутуудагы кыйынчылыктардан чыгуунун жолдорун аныктоо. 1-класста окуучунун ата-энеси жана баланын ортосундагы мамилени жөнгө салуу. Ата-эне менен биргеликте иштөөдө жакшы эмоционалдык абалды түзүү жөнүндө кененирээк маалымат аласыздар. Урматтуу ата-эне, балдарыбыз биринчи жолу мектеп босогосун аттады. Алар алгачкы жолу мектеп босогосун аттоо менен бирге жаңы турмушка аралашат. Жаңы нерсеге аралашууда сөзсүз түрдө ата-энени ойлотуп, кыйынчылыктарды туудурушу мүмкүн. Андыктан баланын мектеп турмушуна тезирээк, ийгиликтүү көнүп кетүүсү мугалимди да, ата-энени да ойлондурат. Мектепте баардыгы башкача. Бул жерде жаңыча системада окутуу талаптары коюлган. Мурдагы сиздер окугандагыдай эмес. Андыктан окууну өздөштүрүү үчүн, кыйынчылыктарды жеңүү үчүн күч-кубат жана убакыт керек. Окуу мотивациясын өнүктүрүүдө чоңдор тарабынан баланы кызыктырууну, колдоону, түшүнүүнү талап кылат. Ага биринчилерден болуп үй-бүлө чоң роль ойнойт. Үй-бүлө бул баланын төрөлгөн жери. Анын калыптануусуна түздөн түз таасирин берет. Себеби бала үй-бүлөдө чоңоет, айлана чөйрөнү тааныйт. Жана ошондой эле жаратылыш өзү бөлүштүргөндөй бала эне менен дайыма чогуу болот. Себеби эне баланын эң жакын адамы, насаатчысы, биринчи мугалими жана досу. Баланын жаңы коллективге, мектеп турмушуна жеңил аралашып, билим алуусуна жардам берүүдөгү сунуштар. Биринчи сунуш. Балаңызга жардам берүүдө эң негизгиси болуп, бул сиздин көңүл бурууңуз. Экинчи сунуш. Окууну өздөштүрүүдөгү кыйынчылыктарды жеңе билүүдө сиз мектеп жана мугалим менен тыгыз байланышта болуңуз. Үчүнчү сунушубуз. Баланы жаңы мектеп режимине көнүүсүнө, теңтуштары менен жакшы мамиледе болуусуна жана бала өзүнө ишенимдүү болуусуна жардам беришиңиз керек. Баланын кыймыл-аракетине да көңүл буруңуз. Эгерде баланын кыймылы тез болуп, чыйрак болсо, ал башка балдарга караганда жаңы мектеп турмушуна бат көнөт. Баланын өз алдынча болуусуна кыйынчылыктарды жаратпоо керек. Баланын берген суроосуна дайыма жооп бергенге аракет кылыңыз. Себеби бул куракта бала көп нерсени билүүгө кызыгат. Балага китептерди көп окуп берүү керек. Телевизорду же компьютер оюндарын көрүүнүн ордуна өз чыгармачылыгы менен конструкция курууга, сүрөт тартууга, пластилин менен иштөө иштерин көп сунуштоо керек. Ошондой эле таза абада эс алууну уюштуруп, көбүрөөк аңгеме куруп сүйлөшүү керек. Баланы өз алдынча мектептеги кыйынчылыктарды жеңе билүүгө үйрөтүш керек. Анын кетирген кемчиликтерин оңдоого жардам бериңиз. Теңтуштары менен достошууга, чынчыл болууга, досторун сыйлай билүүгө үйрөтүңүз. Баланын туура эмес кылык-жоруктары үчүн эч качан кабатырланбаңыз. Кетирген кемчиликтерин оңдоого жардам бериңиз. Эч качан баланы таарынта турган сөздөр менен урушпоо керек. Эгерде бала окууну жакшы өздөштүрө албай жатса дагы, анын турмуштагы башка жетишкендиктерин айтып, мактап, көңүлүн көтөрүп туруу керек. Балага көбүрөөк көңүл буруу зарыл. Анын ар бир кичинекей жетишкендиктерин үчүн да сүйүнүү керек.
балага ар дайым кам көрүп, ага дос болуңуз. Ошондо бала сизге ишеничин артып, ата-энеге болгон сүйүүсү арта баштайт. Менин сиздерге каалоорум, сиздердин үй-бүлөдө ден соолук жана ийгилик болсун. Ар бир күнүңүздү жылмаюу менен тосуп, балдарга жылуулук, мээрим тартуулаңыз. Балдарыңыздарды коргой билиңиздер.